Орусиянын ички иштер министрлиги Москва шаарында банкка кол салган адам атайын бөлүктүн жоокерлери тарабынан өлтүрүлгөндүгүн тастыктады. Ал колго жасалган жардыруучу затты ишке киргизмекчи болгондо тындым кылган. Укук коргоо органдарынын маалыматына караганда барымтага алынган бардык адамдар бошотулду. Алардын өмүрүнө эч кандай коркунуч жок. Шаршембиде Первомай көчөсүндөгү Москва Насиялык банкынын кеңсесине куралдуу кол салуу болгондугу кабарланган. Бир нече кызматкерлер барымтага алынган. Ал ири суммадагы акча бербесеңер кеңсени жардырып жиберем деп коркуткан. Кийинчерээк белгилүү болгондой, ал 4,5 миллиондон ашуун рубль жана 13 000 еврону берүүнү талап кылган. Банкта атышуулар болгону да кабарланууда. Евробиримдик Тажикстанда жалпы элдик референдум өткөрүүнү кубаттабаганы менен бул өлкөгө жардам берүүнү токтотпойт. Мындай пикирин Европа биримдигинин тышкы байланыштар боюнча комиссары Федерика Могерини билдирди. Айтымында Тажикстандагы жана жалпы эле өлкөмдөгү коопсуздукка байланышкан абал оор бойдон калууда. Муну эске алуу менен Евробиримдик Тажикстанга жардам көрсөтүүсүн токтотпойт. Анын ичинде өлкөнүн өнүмдөрүн Европа биримдигине мүчө мамлекеттерге жеңилдетилген салык жана төлөмдөр менен экспорттоо мүмкүнчүлүгү саналат. Парижден Каирге сапар алган учак Египеттин аба майданына киргенден кийин байланышты жоготкон. Бир нече саат дайыны чыкпаган MS-804 учагында 66 жүргүнчү, алардын 3-өсү жаш балдар болгон. Андан сырткары 10 борт кызматкери да бар. Учак Париждеги Шарль де Голль аэропортунан жергиликтүү саат боюнча түнкү 11-де Каирди көздөй учкан. Конооруна 20 минутта калганда жоголгон. Арадан 2 саат өткөндөн кийин гана Египет бийлигине Египет Air A320 компаниясынын самолету жардам сигналын алганын Рейтер агенттиги кабар берди. Бирок учак табыла элек. Азыр жер ортолук деңизинде издөө иштери уланууда.